Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кино тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ал эми биздин студиябыздын ардактуу коногу бар. Ооба, тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эл артисти, кинорежиссер, Кыргыз кино департаментинин директорунун кеңешчиси Бакыт Карагулов агай. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутман таңыңыз менен. Рахмат сиздерге да. Агай, бүгүн 28 декабрь эл аралык кино күнү экен да. Анын ичинде албетте биздин элибизде, мына биздин мамлекетибизде тасмалардын кыргыз киносунун өзүнүн тарыхы бар да. Чоң тарыхы бар. Анан ушул мына Кыргыз кино департаменти деп атабыз да. Ушул департаменттин бир жыл ичиндеги иши тууралуу өзүңүз тааныштырып айтып берсеңиз. Эми Кыргыз департаменти Кыргыз фильм киностудиясынын финансы жагынан жанагы көркөм чыгармачылык каражаттары жагынан көптөгөн жардамдарын берет да Кыргыз фильмге. Кыргыз фильм өзүнүн көркөм совети бар. Ошол көркөм кеңеш аркылуу кабыл алынган сценарийлерди департаментке берип, департамент ошолорго акча финансировать этет да. Мына быйыл департамент аябай көптөгөн жумуштар жасады деп айтсам болот. Себеби ошол каржылаган фильмдердин көпчүлүгү 90% деп коеюн. Ошолордун баары тең эл аралык фестивалдардын жеңүүчүсү болду. Финансылык акча немелерин баары тең акталды деп айтсак болот да. Себеби ошого кеткен немелер, мисалы мына Марат Сары уулу, Эриниз Абдыжапаров мына Саякбай менен Канададан барып алып келди башкы байгени. Бакыт Мукул, Дастан деген жигиттер барып алып келишти Канададан. Баары тең ошол Кыргыз фильм департаменттин көзөмөлүндө турган мындай фильмдер да. Андан кийин ким Темирбек Назаров Эстониядан барып алып келди. Мындайча айтканда, ал эми жаңы фильмдер бүтүп атат. Мына Марат Сары уулу жаңы фильмин бүтүп атат. Эмил Атагелдиев, анан Жумак Матовалар жаңы фильм бүтүп атышат. Алар да мына жакын арада аяктап, азыр монтаждоо периоду жүрүп атат. Анан ошол период бүткөндөн кийин анан элдин сотуна көрсөтүлөт да фильмдер. Бул кайсы кино болушу мүмкүн? Жаңы бүтүп аткан кинонун. Жаңы кино жанрдагы кино эмне экен? Марат Сары уулунуку азыркы жаш муундун каяка кетип баратканы, азыркы шаар ичиндеги тагдырлар жөнүндө, шаар ичиндеги турмуштар жөнүндө көрсөтүлөт фильмде. Эми азыр мен алдын ала айта албайм, себеби фильм монтаждалгандан кандай тейде чыгат, аны айтыш кыйын. Ал эми Эмил Атагелдиев менен Жумак Матовалардыкы менимче фильм көлдүн тарыхы жөнүндө, адамдын көлгө байланышкан адамдын тагдыры жөнүндө ушундай көркөм фильм да. Эми адагы бүттү буюрса, эми монтаждоо периоду жүрүп атат. Эми кандайча чыгат, эми аны көрүш керек да. Негизи айтсаңыз, жылына канча кинону кабыл аласыздар? Канча кино тартылат департамент тарабынан? Мисалы, көркөм фильмден бир 2 фильм, 3 фильм тартылса, андан дагы кыска метраждуу фильмдер бар. Дебют деп коет, жанагы жаңы келип тартып аткан балдар үчүн, же болбосо жана киного жаңы келген жигиттер үчүн атайын дебют деп неме берилет да. Ошол жана кыска метраждуу фильмдер. Алардыкы 15 мүнөт, 20 мүнөт да. А беркилердики толук метраждуу. Ошон үчүн жылына фильмдин мындайча айтканда жакшы сценарий болуп калса 2-3 чейин кетип калышы мүмкүн. Көбүнчө кайсы жанрда кинолор тандап аласыздар? Иә. Көбүнчө кайсы жанрда кинолор тартып атасыздар? Эми атайын жанрда бөлбөйбүз. Мисалы, авторский фильмдер бар. Мисалы, ким Мактанарым Кубат Кыргыз фильм менен бирдикте Германиядан Франция менен бирдикте фильм жаратты. Кентавр деген. Ал Кыргыз фильм менен бирдикте. Ал автордук фильм дейт аны.
Ал эми Марат Сарыулы болсо, ал автордук фильм эмес, аныкы эми социалдык, нравалык нерселерди чагылдырган фильм. Ал башка. Ал эми Мамлекеттик буйрутма тарабынан да кинолор тартылды. жок, мамлекеттик буйрутма деген эми ал жок атайын мындай, силер мындай тарткыла деген болбойт ал. Жакшы бүгүнкү күндө биздин жүрөгүбүздү өйгөн, бизди ойго салган, элди кызыктырган, элдин көйгөйүн чагылдырган фильмдерге мага буйрутманын деле кереги жок болуш керек. Мен ойлойм ошондо. Мисалы ким Темир Бирназаров картина тартты. Ошонусун Эстониядан барып алып келди. Ал дагы адамдын тагдыры жөнүндө, жалгыздык жөнүндө, биз эртеңки келе турган турмушубуздун алдыдагы боло турган жалгыздыгыбыз жөнүндө билбейбиз да. Ушул жөнүндө айтылат да. Анан жанагы кейипкердин баягы кызга жакшылык кылып, ошону эптеп бутуна тургузгандан кийин анан жалгыз калып, анан өзүнүн өмүрүндө тилегени ушу көлдүн аркы бетине чейин сүзүп өтүп кетсем. Ал өтүү деген ал үчүн баягы турмушундагы эң негизги маселе деп эсептейт да. Анан бирок эми ал көл символика. Турмуш менен күрөшүү, дагы алдыда күрөш бар. Ошон үчүн анан ал сууга түшүп, карыган кезинде анан суу менен көлдү карай кетип баратат да. Мен ойлойм, бул күрөш токтобойт. Умтулуу, алдыга умтулуу токтобойт. Жанагы Айтматовдун жакшы сөзү бар. Адам бардығына жеттим дегенде анда өлгөнү деп. Ошон үчүн ойлойм, эч убакта биз бүттү, жеттик, болду деген нерсе болбойт болуш керек. Чыгармачылыкта да. Кыргыз фильминде дагы. Кыргыз фильминде дагы ошондой. Анан агай, ушул сиздер биз көзөмөлдөгөн тасмалар деп атпайсыздарбы? Жок, көзөмөл деп айткан жок. Мен бул туура эмес айтып алдым окшойт. Көзөмөл эмес, каржылоо болуш керек. Каржылоо. Каржылоо. Анан негизи эле жалпы ушул кыргыз тасмаларын ала турган болсок да, көптөгөн тасмалар тартылып атат да. Көп жаш режиссерлор дагы, анан ушул чет элдик сынактарга катышкан тасмаларды сиздер тескеп баягы болот деп ушундай көзөмөлдөп турасыздарбы департамент? Жок, бул бизде эки нерсеге каршыбыз. Зордук, зомбулук, анан биздин улуттук идеологиябыздын немесине тескери неме берсе, каршыбыз. Анан жанагындай бир сойкулук, ушул нерсени пропагандалоо нерселерине каршыбыз да. Баңгизат немелердин пропагандалоо деген ушул сыяктуу нерселерге каршыбыз. Биз анткени ал мамлекеттин структурасын буза турган нерселер да. Анын үчүн алар Америкада деле ошондой, Орусияда деле ошондой ушул нерсеге каршы да. Бизде биздин кыргыздын немеси дагы, департаменти дагы ушул нерсени мына ушуга көзөмөл салабыз. Идеология деп калбадыңызбы? Кыргызстан Эми кыргыз идеологиясынын эң чоң канаты кино деп эсептейм мен. Эми баягы учурунда Лениндикин азыр неме кылып айтышат, бирок Ленин деле туура айткан болуш керек. Искусствонун эң негизгиси, искусствонун эң негизгиси бул кино деп. Тасмалардагы, кинодагы коомдо агартуучулук милдетти аткарат да. Эң туура. Ал багыт бере турган мааниси, тарбиялык мааниси болуш керек. Анан бүгүнкү күндө жогоруда айтып өткөндөй эле кыргыз тасмалары абдан көп да. Жаш режиссерлор ошолой билими бары дагы, жогу дагы тартып атышат. Анан кинотеатрларда албетте көрсөтүлүп атат. Эл көрүп атат, жаштар көрүп атат. Кандай ойлойсуз? Бул нерсе туурабы же бул кинонун өнүгүшү кыргыз тасмаларынын балким? Жок, эми мындай, Толубай сынчыда жакшы нерсе бар. Баягы тап үстүнө шайы жабылган эр токуму күмүштөн, алтындан болгон аттарды алып өтсө, Толубай аны карабай, башын жерге салып, араң бутун сүйрөп келаткан атты айтат. Мына ушул күлүк чыгат ушундан деп. Себеби мен муну менен эмнени айткым келип атат. Эми ал жылтылдаган нерселерди күнүмдүк, эми кинону акча таба турган немеге айлантабыз деп ойлойт да. Мен ойлойм, бул жаңылыш болуш керек. Анткени көп картиналарды карасаңыз, кинокомедия дейт. Бирок канча фильмдерди көрөм, кинокомедияларды. Алар кинокомедия деп жазбайт. Кинону көрсөң өзүң күлөсүң да. Ичиндеги окуяларга. А биз кинокомедия дегенден кийин
кирип алып кайрыйлап чыгабыз да. Демек бизди көрүүчүнү күлдүрүш үчүн, көрүүчүнүн жүрөгүнө жетиш үчүн мен ойлойм комедияда биздин өзүбүздүн турмушубуздагы бир кызыктуу бир окуялар ушулар менен күлдүрөт болушубуз керек. Анан ал биз келатып эле бир орусча сүйлөп кетсе ошого күлүп, же болбосо келатып эле тайгадан жыгылып калса буга күлүп, болбосо минтип койсо ага күлүп, эми ал күлкүгө кирбейт. Себеби мен бир тамаша катары деп айтпайм, бир циркке бир жигит иштеп кетиптир да. Анын атасы ошонун жолдошуна жолугуп айтат, мен балам каякта деп. Ой, ал куудул болуп кеткен деп. Ой, кандайча куудул болуп кетти? Шаршендейби? Бекназардайбы? Куйручуктайбы? Жок, андай эмес. Анан кандай? Чаар элеке шым кийет, чоң ботинке кийет. Анан сахнага чуркап чыккан, тумшугу кызыл болот. Сахнага чуркап чыкса, көчкө бир тепсе от чыгып кетет, элдин баары кыйрап күлүп калат деп. Бу атаң озурайын акмак десе, муну маскара пост дейт деп. Ошон үчүн ушул нерсени алмашты деп ойлойм. Куудул менен маскара посту. Жана кинокомедия менен атын атап алабыз. Жана сиз туура айттыңыз. Бизде кинолор көбөйүп кетти. Эми ал менчик, жеке финансылык каржылоо, башка бирөөлөрдүн каржылоосу, спонсордук каржылоо менен тартып атышат. Бирок мен ойлойм, биологиялык закон бар, өзүнүн закону. Бала 9 ай жатыш керек эненин ичинде. Анан 9 айдан кийин төрөлүш керек. Толук бала да. Анан 5 күндүн ичинде, 10 күндүн ичинде тартып эле, анан алып барып экранга көрсөтүп, анан акча табам деген. Мына канча мен Кыргыз киносунун директору менен сүйлөштүм, Айбек менен. Дайырбек менен. Ошол жакшы айтты мага. Ой, байке, бир эле учурда бир күн кирет дейт, досторун алып келип. Анан эртеси күнү эч ким келбей калат. Себеби биз айтылып кеткен, бизди кызыктырбаган, биз уже капкачан эле көрүп бүткөн нерселерди кайра көрсөтүп атабыз да. Анын кызыгы жок болуп калат. Мына Бакайдын жайытын түбөлүктүүлүгү. Мисалы мен кээде мен жакын арада Атай деген даректүү фильмди бүттүм. Атайдын улуулугу, генийлиги, ырына, эсимде деген ырына 100 жыл болуптур. Караңызчы, кайра улам жыл сайын кайра жаңырып, кайра башка оркестрге салып, кайра бир сыбызгы, чоорго салып отуруп, мунун немеси 8-9 кырды болуп кетти да. Гүлдөп баратат. Улам гүлдөп. 100 жыл бир обон 100 жыл жашаган көрүлөтмү? Мына ошол сыяктуу кыргыз киносу да ошондой болуш керек. Кыргыз киносу да ошондой болуш керек. Бакайдын жайыты, Тайгак кечүү, Ак кеме, Боронду бекет, мына кимдин, Эрдин Сабдыжапаровдун, Марат Сарунун, Темир Берназаровдун картиналары. Ушулардын баарында Актан Арым Кубаттын картиналары, ошолордо түбөлүктүүлүктү көрсөткөн чоң окуялар бар да. Анан Кыргызстанда баягы өспүрүмдөр арасында кино фестивали өтүп атат, студенттер арасында кино фестивалдер өтүп атат. Сиздин көз карашыңызда бүгүнкү күндө жаштардын киного болгон кызыгуусу, кино тартууга болгон кызыгуусу кандай? Мен ойлойм, киного болгон кызыгуу аябай өнүгүп баратат да. Ошон үчүн жана Кыргыз департаменти, мен жана айтпадымбы, ошол канча фильмди тартууга берсек, ошонун баары тең жана байгеле, эл аралык байгелерди алып келди да. Ал эми студенттердин Үмүт деген кинофестиваль департамент өткөздү да. Ушул Үмүт фестивалынын студенттеринин көпчүлүгү башка байгелерди алышты. Демек, биздин кочушубуз кур эмес да. Эртеңки келаткан балдар. Бул ал жерде байгени профессионалдуулугу үчүн берет. Жана элди күлдүрүп жыгып салган үчүн эмес. Ошо профессионалдуу, нарыктуу, назилдүү нерселер үчүн берет да. Ошол себептен жана Үмүт деген фестиваль ошол жанагы студентский болду. Харек деген жаш балдарды тарбиялап атабыз. Алар андан кийин Үмүткө келет да.
Чоң рахмат агай. Ыраазычылык билдиребиз. Таңкы убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт баягы түз эфир болгондуктан өз соңуна келип жетти. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын эл артисти, кинорежиссер, Кыргыз фильм департаментинин директорунун кеңешчиси Бакыт Карагулов агайыбыз бизде конокто болду. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат агай, бар болуңуз. Ушул кыргыз киносун дагы да болсо өнүктүрүп гүлдөтө бериңиздер. Рахмат. Ал эми биздин көрсөтүүнү алдыда музыка улантат. Everybody up.